Andan айтып бер. Бийлешип теке деген дарыны мактап чыкканбы же кандай ошону түшүнө калыптыр. Маңызы кандай? Эми азыр эми мен басты дегендей экен. Кимдазаң сөөгүң сынат да. Биринчи менин фамилиям жөнүндө айтып берейин, анан кийин теке жөнүндө айтып берейин. Менин фамилиям Текебаев. Атам Чиркеш. Өзүм атым Өмүрбек. 100% кыргызча, арабча эмес, европача эмес, орусча эмес, коммунисттерчесинен да эмес. Советбек деген, Сезбек дегендейчи, Доктурбек дегендей. Накта кыргыз тилинде жазылды. Эм кыргыздар атты бери өзүнүн салты эрежеси болгон. Ниет менен берген. Мисалы мен Өмүрбек атты алып калдым, анткени менден мурун 3 бала өтүп кеткен экен. 50-жылдары балдар көп эле эле, билесиңер. Анан өмүрлүү болсун деп мен атымды Өмүрбек койгом. Энем дагы раматлык. Балдары көп өтө бергенден Чиркеш деп артынан бала алып келсин деп койгон экен, бирок тилеги аткарылбады, жалгыз бала болуп калды. Атам жалгыз эле. Көп айтат эле, жалгыз болбош керек экен, жок дегенде 3 бала болуш керек деп көп айтат эле. Биз 5 бир тууган болдук, 3 эркек, 2 кыз. Кыргыздар мал жандуу калк болгон. Балтабай, Тешебайдан башкадан Жылкыбай, Текебай, Козубай, Арстанбек, Жолборсбек аттарды мындай коюп келишкен да. Бул кыргыздардын маданияты. Мен өзүм кыргыз болгоныма сыймыктанам. Мен өзүмдүн чоң атам менен Текебай менен сыймыктанам. Анын аты менен сыймыктанам. Башкача болушу мүмкүн эмес. Анда баарыбыз эле Балтабай, Тешебай деген аттан чанып, кыргыздын маданиятынан, салтынан чанып, Космосбек, Догдурбек, Акылбек, Алтынбек, Алмазбек болуп албайт белек. Биз ата бабабызды сыйлаганыбыз үчүн азыр дагы ошондой аттарды балдарыбызга берип келе жатабыз. Мамлекетти жетектеп жүргөн эле кишилердин бири 10-жылдардан кийин. Жанында сүйлөгөн адамдардын Өмүрбек Чиркеш десе, сен аны Өмүрбек Чиркеш дебе, аны Теке де деп мамлекетти жетектеп жүргөн адам айланасындагыларды мени Теке деп тергеткен. Теке деп тергеткен. Анын колунан жем жеген журналисттерге, блогерлерге ушинтип Теке деп жаз деген. Алар ойлогон ошентип мени кемсинтебиз деп. Ошентип мени басынтабыз деген. Мен кыргызмын. Кыргыздын салтын жакшы билем, тарыхын, маданиятын мен сыймыктанам. Болбосо Сасыкбаев, Тезекбаев дегендер фамилияларын өзгөртө албайт беле? Биз кыргыз экенибизге, салтыбызга уя албашыбыз керек. Кебете, кепширибизге уя албашыбыз керек. Өзүнүн ултунан чанып уялган адамдар гана ушинтет. Ким Теке деп мени кемсинткиси келгендер, бул кыргыздын чанып, кыргыз экенинен уялган намысы жоктор. Булар маңкурттар. Мен ушундай жиним келди, бир күнү аялыма айттым, мен фамилиямды өзгөртөм дедим. Өмүрбек Теке болуп алам дедим. Мага жагат, мисалы, кыска Теке. Анан кеңешип көрсөм айттым, сен артист болсоң, жаш болсоң өзгөртүп алсаң болот элем, сен сахсатчысың, образ деген 10 жылдар калыптырат. Бүгүн эле сен Теке деп эле мындай сахнага тиге чыга калгандай болосуң деп, анан мени айнытышты. Амантур, менин уулум, туруп койчу. Мени коштоп жүрөт. Фамилиясы мунуку Амантур Чиркеш.
Мындан кичинекей бар, эсен тур, теке болом деп атат. Бул бизди эч ким басынтып кордой албайт. Биз чиркеш болгонуна, теке болгонубузга сыймыктанабыз. Эми үчүн чиркеш? Мынадыр госсекретарь болду. Көз ачыктар жөнүндө китеп, статья жазып жүргөн, тиги макала жазып жүргөн Абыкеев госсекретарь болду. Садыр ошо кыргыздын тиги салт санасын билет, идеологиясын көтөрөт деп ошол жерге алып келди. 20-жылы мен президентке койгом. 40 жашта болчумун, Аскар Акаевке каршы. Мен бардык жерде ошонун ичинде Алабукада уткам. Ишенбесеңер, ошол кездеги рай кеңештин төрагаларынан сайлоону уюштургандардан сурасаңар айтат. Уткан деп. Мурунку адамдар билесиңер дагы. Ошондо бул Атамбаевка болушуп мени шылдыңдап жазган. Кантип дейт, Текебаев өмүрөк чиркеш ушул президент болуп калат. Эгер эртең чет элге барса дейт, муну Козлов деп айтат да. Бул бир экинчи. Анан чиркеш, атасы чиркеш экен дейт, муну Состыкович деп айтат дейт. Ушу мен атамдын атын дагы мындай кыргыздын салтын чиркеш деген ниетин, тилеген Узар, Улан деген аттар болот го. Мына Улан. Улансын, узарсын, артынан келсин дегенди билдирет да. Кыргыздын тилеги да бул. Ана ошону шылдыңдап жазган адам бүгүн госсекретарь. Мына булардын деңгээли. Мынаке деңгээли. Кыргызстанды кыдырып 1000 километрден ашып өттүм мен. Анан бир нерсени байкадым. Мурун байкабай жүрөт элем. Эң көп эстелик жолдун боюнда турган. Кайсыл жаныбарга коюлган? Теке экен. Буканы мен бир эле жерден көрдүм. Жолборс менен арстанды бир-эки жерден көрдүм. Бардык жерде теке. Көлгө кетип атсаң деле, таласка кетип атсаң деле, мына Аксыдан чыгып, Алабукага кирген деген жердин деле Союздун убагында мүйүзү сынып калган эски текелер дагы деле турат. Анткени кыргыз үчүн орустардын козел деген түшүнүгү бар. Кыргыз үчүн тотеке бул таптакыр башка түшүнүк болгон. Бул үйүрдүн сакчысы, жол башчысы, коргоочусу болгондо. Анан мен айтат элем, козел менен текени алмаштырбагыла. Анан эми жана теке деген ыр, анын мааниси жакшы. Жаштар жаңы стиль менен, рэп стили менен кеңеш айтып атат аксакалдай болуп, ырчыбалдар. Иштегин дейт. Иштеген адам иштейт дейт. Бийик максат кой дейт. Аракет кыл, ошол максатыңа сөзсүз жетесиң дейт. Ырдын аты теке болгону менен балдарга бир жакшы кеп кеңеш насаат берип атпайбы? Бул биздин партиянын программасына төп келип калып атпайбы? Партиянын лидерине да уйкач болуп калып атпайбы? Анан кантип биз ушул колдонбой ушундай моменттен өтүп кетебиз? Мен ойлойм, тиги шайлоочулар сиздер туура түшүнөт го деп. Анан сиз айткан күч ала деп коебу? Ага тиешеси жок. Азыр уруксат берсеңиздер, мен да кошумчалап коеюнчу. Чындап эле ушул сөздү мамлекеттин биринчи адамдын оозунан укканда негатив ошондой терс мааниде айтканда мен таң калдым. Ушундай биринчи адамдар деле элге чыгып ушундай айта берет экен да депчи. Анан сиздерге Афлатун тоосу жакын, билесиздер. Кожо жаштын окуясын билесиздер. Теке деген ыйык жаныбар кыргыздар үчүн. Ошол текени кырып аткан үчүн кожо жаш жазага тартылып, аскан чокусунда калып атат. Анан мен өзүм профессормун. Жүздөгөн студенттерге сабак берем. Мектептер менен иштейм. Анан мен акырын сурамжылоо жүргүздүм. Жаштардын арасында ушул сөз көп колдонуп баштады да акыркы мезгилдерде. Анан кыздардан өзүнчө, жигиттерден өзүнчө ушуну кандай маанайда колдонуп атасыңар депчи. Десем, көрсө жигиттер айтты мага. Кой коюп баскан, татынака кийинген кыздарды
О, теке деп коюшат экен. Мына мен сурамчылыгым жыйынтыгы. Мен жазып койгом муну. Бир макала кылып жарыялайм мен. Анан кыздардан өзүнчө сурадым. А эмнеге силер теке деп колдонуп коесуң да? Силер кандай колдоносуңарсы? Татынакай жигиттер болот го? Өзүнө ишенген, баскан турган тың жигиттерди. Охо, теке экен деп. Анан Бекчора текеден ырт чыгарды. Ошон үчүн мунун аябай жакшы жагы көп.